министра культуры Саламатсыздарбы, аттуу замандаштар. Бүгүн кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде өзгөчө салтанат болуп отурат. Анткени күнүбүз жеңил бойдун жатагы изи калат болсо жашап билеп Жусуп Баласаган айткандай, артында өз изи калган Белек Кошоев абабыздын эскерип, көргөзмөсүн ачып, жана анын кыргызга табир кылып калдырган китептеринин атайын сүрөттөрүнүн китебинин бет ачарын өткөрүп отурабыз. Ошол Белек абабыз биздин кыргыз көркөм сүрөт искусствосунда өзгөчө из калтырган, анын ичинде графика жанрын бийиктикке көтөргөн, өзүнүн философиясы менен атын тааныткан сүрөтчү катарында тарыхта калган. Бул киши улуу Манас дүйнөсүнөн тартып, Нукура кыргыз дүйнөсүн өзүнүн көркөм сүрөткөрдүк чеберчилиги менен өзгөчө кыргыз элинин кийинки муунуна баа жеткис табиригин калтырган деп айта алабыз. Мына Саякбай Карабаевдин варианты боюнча жарык көргөн китептерде иллюстративдүү ушу Белек Кошоевдин тарткан сүрөттөрү эпостун мазмунун кандай көрүүчүлөргө жеткирип турат. Улуу жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк Асаба романындагы Белек Кошоевдун тарткан сүрөттөрүн ошол Көк Асабаны окуган киши байыркы доордогу Түгөлбай Сыдыкбековдун баяндоосу, Түгөлбай Сыдыкбековдун баянкы тили аркылуу Белек Кошоевдун тарткан сүрөттөрү шайкеш келишип, ошол улуу дүйнөгө китеп аркылуу барып келгендей болор эле. Биз ушу Көк Асабаны деп окуганда ошол жердеги сүрөттөргө ушунчалык таасирленчүбүз. Ошондо бул байыркы доорду, байыркы кыргыз дүйнөсүн турмушун чагылдыргандыгына таасирленчүбүз. Ошол таасирлентүүгө дуушар кылган ушу Белек Кошоев абабыз тилекке каршы бул дүйнөдөн эрте кеткен экен. Мына өзүнүн замандаштары, билгендери, ал жерде Болотбек Жусупалиев агайыбыз баш болуп эскерүүлөрүн жазып, Жамбыл Кошоева менен иниси, Жамбыл Жусупалиева менен иниси Манас Кошоев абдан мыкты китепти бизге тартуулап отурат. Бул китеп келечек муун үчүн Белек Кошоевтай мыкты сүрөтчү болгондугун тарыхка калтырып далилдейт деп ойлойбуз. Анткени бул киши жогоруда Аныбек Капаров айткандай тектүү жердин тукуму, таланттуу үй-бүлөнүн мүчөсү. Бул жерде бир тууган эжеси биздин кесиптешибиз Нургүл Кошоева эжебиз отурат. Кыргыз телевидениясынын алгачкы картылаштарынын бири, таланттуу телережиссер, биздин кыргыз телефильмдин алгачкы